Biz түздөө үчүн түздөө болот экен да. Чамгаракты 4 кылсак, тигини түз кылсак, бул түздөө гана болот экен да. Эми биздин адамзатынын кашы эки эле. Эки кашыбыз бар да. Ушу жерге дагы бир үстүнө эки кашты койсок өзгөрүп калган болобузбу же түздөлүп калган болобузбу? Эми Мирлан Самыйкожо, бул символика менен адамдын бетин Жок, эми өзгөрүүбү же салыштыруу болбойт. Антип кайтып эле кашын үстүнө кашын тартсын. Кашын үстүнө балким тартышы мүмкүн. Жакшыртуу. Жок, эки кашка дагы эки каш кошуп койсо өзгөрүү болобу же оңдоо болобу? Жок, негизи ушундай болуп калат да. Мен эми айтайын дегеним, урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, баары өзүңүздөрдүн колуңуздарда турат. Менин айтып коеюн дегеним, мынакей кечегине Казакстан коңшу республикадагы бир мезгилде Астана деген шаарын атын өзгөртүп Нур-Султан деген шаар кылган. Кадырдын тамашасын караңыздар, айланып келип, Нур-Султан шаарынын аты аталып, алынып, кайра Астана шаары болуп атат. Мен урматтуу президентибиздин саясатына каршы эмесмин, колдойм, бирок тууга каршымын. Президенттин саясатын колдоп келатабыз, жана да колдой беребиз. Бирок могу тууга болгон менин жеке пикирим, каршы пикирим бар. Мен айтайын дегеним, ушул бийликтин өмүрү узун болсун. Мамлекетте стабилдүүлүк болсун. Байрагыбыз түшпөсүн. Келечегибиз кең болсун. Эгемендүү элибиздин эртеңине кеч кирбесин. Бирок 20 жыл болобу, 30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөрдөй ишенип койгула. Бөркүңөрдөй ишенип койгула. Айтты айтпады дейсиңер. Рахмат.